Андан сырткары мына коррупция маселесинде бир эки ооз айтып кетейин. Эми раз чогулуп калдык, бир эки ооз маалымат берип кетейин да силерге, уруксат берсеңиздер. Мына коррупция маселеси боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кайсыл кызматка келбесин мамлекетте. Кызматка келген адам байыган, кызматка келген адам жакшы жашаган, кызматта жүргөн адамдын бардыгын тууган уругу жакшы жашап келген. А кызматта жоктор жок болгон. Ошон үчүн баары кызматка барган, умтулган. Эптеп ушул акча берип, башка берип кызматка кириш керек болгон. А кызматка киргенден кийин алар ошо баягы эле коррупцияны улантышкан. Коррупция жөнөкөй адамдардын арасында жок, жалаң мамлекеттик кызматта иштегендердин, жалаң ошо бийликти, байлыкты кармап тургандар арасында коррупция бар. Ошо менен күрөшүүнүн негизинде бүгүнкү күндө кайсыл бир деңгээлде биз коррупцияны азайтууга жетиштик. Бирок аягына чыга элекпиз. Аягына чыга албай атабыз. Өтө көп экен булар. Өтө көп экен. Бу күнү түнү иштеп атабыз, бирок аягына чыга албай атабыз. Но бирок чыгарабыз. Азыркы күндө мамлекет кызмат иштегендер дагы жанагы башка мамлекетке жанагы налог төлөбөстөн өзүнү гана ойлоп, байып гана кетип аткандардын бардыгы бир аз ойлонуп калышты. Жок, мамлекетке налог төлөш керек экен, мамлекеттен урдабаш керек экен, мамлекетке зыян келтирбеш керек экен деп ойлонуп калышты. Бирок аягына чейин чыга элекпиз. Муну аягына чыгарабыз. Андан сырткары мына уюшкан кылмыштуулук топ деп коет. ОПГ деп коет Кыргызстанда. Кыргызстан ОПГ боюнча эң алдыңкы местеге чыгып кеткен. Ошон үчүн биз өскөн эмеспиз. Уюшкан кылмыштуу топтор бардык жерде бардыгын ээлеп алышкан. Ушул эми окаттады эле, туурабы? Спортсмен болуп кеткендер, спортсмен болуп 10-15 адам чогултуп алышып, бир спорт залды ачып алышып, анан кийин ошо спорт залдын негизинде адамдарды коркутушуп, бизнесмендерди коркутушуп, уюшуп алышып, биз кыйынбыз деп көчө чаңытып чуркап жүргөндөр. Биз аларды бандиттер деп атайбыз. Кана ошолор азыр? Жок, болбойт дагы мындан ары. Кыргызстан боюнча бир дагы уюшкан кылмыштуулук топ болбойт. Бир дагы бандитти калтырбайбыз. Ким ошого баш ийбей турган болсо, мыйзамдын чегинде, мыйзам менен аларды жоопко, катуу жоопко жазага тартабыз. Спортсмен болдуңбу? Жакшы, күчтүү бол. Спортсмен бол. Жанагы борцовский коверге чыгып спортсмен бол. Боксерский рингке чыгып спортсмен бол. Стадионго бар футбол ойноп, чуркап спортсмен бол. Бирок элди тоноп спортсмен болбогуну. Элди тоноп, жөнөкөй адамдарды коркутуп, бизнесмендерди коркутуп, бийликте отургандарды коркутуп спортсмен болбогуну. Андайга биз жол бербейбиз. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда мына мен дүйнөлүк маалыматтар боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Мына америкалык өкмөт, Америка өкмөтү дүйнө жүзүндө 11 эң мындай коркунучтуу ОПГнын башчысын атаган. 11 братский круг деп коет. Ошолордун бирөөсү биздин Кыргызстанда жашаган. Дүйнө жүзүндөгү эң коркунучтуу 11 кылмышкердин бирөөсү Кыргызстанда жашаган. Туура. Аны менен эмне болду? Ал жерлерде өзүнүн тамырын жайды. Ушул нокотто дагы болгон. Тамырын жайды жерлерде. Так. Бардык бизнесмендерди учетко алды. Керек болсо акыркы маалдарда ушул мамлекеттик органдарга да кол сала баштаган. Мамлекеттик органдардын жетекчилерин коркута баштаган. Ким депутат болуш керек парламентке, ким болбош керек, ким кайсы бийликке барыш керек, кимди кайсыл жерге кызматка коюш керек, ошолор чече башташкан. ОПГнын башчылары. Мына биздин урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде, биз көргөн чаралардын негизинде бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, органы безопасности, органы правопорядка, прокуратура совместный действиянын негизинде, чогуу аракет кылганыбыз негизинде бүгүнкү күндө ошол вор закон дегендер жок, положенец, смотрящий и дагы башка дегендер жок, и болбойт дагы. Туугандар, эгерде кайсыл бир жерде ошолор болуп аткан болсо, сразу ошол жердеги милицияга же улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдиргиле. Унчукпай олтурбагыла, айткыла силер дагы. Мына ол жерде мына куйругу калды эле, дагы деле келип коркутуп атат, дагы деле мындай кылып атат деп туруп айтып койгула, аны биз өзүбүз жазасын беребиз.
азыр эми бекинип жүрүп калышы мүмкүн аз жерлерде. Ошондуктан урматтуу туугандар, Кыргызстан мамлекетибиз азыр оңолуу жолуна түштүк, Кудай кааласа. Президентибиздин койгон тапшырмаларын убагында сапаттуу аткаруунун негизинде оңолууга түштүк. Бирок ушул оңолууну көрө албагандар дагы бар. Муну деле айтып коеюн эми. Мына эл болгондон кийин эл арасынан чыгат экен эми.